Арбаңыздар, урматтуу Сот Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз жогорку сотто турабыз. Жогорку сотко келгенибиздин себеби азыркы учурда бир кылмыш боюнча адам камакта, бирок кызык жагдайлар бар экен. Ушул окуяны кенен чонун чагылдырып берсек, азыр ушу жактоочу Жамил эжеге да суроолорду беребиз. Негизинен болсо бул адамдар эки тарап келишкени менен, өзүнчө ич ара чечишип алганы менен, ага карабай эле бул күнөөлөр болуп жаткан тарап алда болсо камакта соттолуп жатыр да. Ушул иш Жамил эже эмне болуп атат? Айтсаңыз биз түшүндүрүп кетели да, көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсун. Эмне болуп атат? Саламатсыздарбы, суроо жараткан жагдайларын айтсаңыз. Көрүүчүлөр, эми мен айта кетким келсе, Нурланов Даниэль боюнча бул иш кылмыш иши боюнча тараптардын ыраазычылыгын алдырган, алган, сүйлөшүп алган, моралдык жана материалдык чыгымдар жок, баары төлөнүп берилген. Төлөнүп берилген. Анан эми кылмыш жаза кодексинин 82-беренесин колдонсо соттор болмок. Негедир ортодо ушундай иштер болуп кетиптир. Анан 82-статьяны колдонуп чыгым болбогондуктан Нурланов Даниэль сыртта жүрүш керек эле. Октябрь райондук соту тарабынан дагы 82-статьяны колдонуп болуптур. Шаардык Бишкек шаардык соту тарабынан да колдонуп болуптур. Бул мыйзамсыз деп эсептейм. Эми соттордун кылып аткан иштери бар. Колдонбой турган статьяларга, мисалы үчүн массовый беспорядки деп коет. Массалык башаламандыктарга ошол статьяларга колдонбойт. А бирок соттор эч кандай пробациялык доклады жок эле ошол статьяны колдонуп атышат. Ал эми бул жерге колдонуп сыртта бул иш кыскартылып сыртка чыгыш керек эле. Колдонбогон негизинен азыр Нурланов Даниэль камакта. Камакта азыр. Мисалы, доогер тарап азыр жок. Доогер тарап жок. Иштин ичинде даже протоколду жакшылап мындай чагылдырып жазышпаптыр ичинде болгондучу. Анан Бишкек шаардык соту дагы эч кандай карабай туруп эле бир күндө эле тыянак чыгарып эле райондук соттун чечимин өкүмүн калтырып коюп атат. Эми азыр ушу ошондуктан ал киши азыр камакта отурат. Канча жыл берип атат буга? Эми 6,5 жыл берип атат. 6,5 жыл берип атат, А доогер тарап менен келишкен. Доогер тарап менен келишкен. Материалдык жана моралдык чыгым баары төлөнүп берилген. Моралдык, материалдык чыгымдары жок. Алар эч кандай доо арызы жок деп атат. Доо арызы жок. Анда эмне кармап атат? Ошол болуп атпайбы? 82-статьяны кээ бир жарандарга колдонулат, кээ бир жарандарга колдонбой жатат. Бул да өзүнчө кылмыш деп эсептейм. Мисалы соттордун ар бир чыгарган токтомдорун, өкүмдөрүн алып туруп эме кылса, билинет ким эмне кылып, кандай кайсы судья кандай иштеп атканы билинет. Ошону өкмөт тарабынан дагы булну ревизияга алыныш керек да. Ошол. Анан башында Нурланов Даниэльге кандай айып коюлду эле? Эми мошенничество боюнча коюлган. Алдамчылык боюнча коюлган, бирок доогер тарапка төлөп берип баары. Төлөп берип, чыгымдары жок. Бирок камакта отурат. Камакта отурат да. Эми мындай кызык болуп атат да. Миллиондап, миллиардтап жегендерди акчасын жарым-жартылай төлөп койгондор сыртта жүрөт. Анан кийин акчасын төлөп, кечирим сурап, баягы эми жаштыгы менен да кылмыш кылды, мен кылмыш кылбады деп аларды мындай актаган жок. Мен эмени мыйзамдык ана колдонуу менен ошол Нурланов Даниэль сыртта жүрүш керек болчу да. Ошону колдонбой бир кызыкчылыктар болуп атат го деп ойлоп атам. Ошол себептен камакта отурат. Камакта отурат ошол себептен. Бүгүн жогорку сотто процесс болот. Процесс болот азыр. Бул жагдай боюнча балаңыздын камакта жатканы боюнча эгер доогер тарап келишсеңиздер, акчасы берилсе, алар эч кандай доо арызы жок деп материалдык, моралдык чыгым төлөп берилсе, эмне себептен балаңыз камакта отурат деп ойлойсуз? Мен ошого толук түшүнбөйм да. Анткени болгон чыгымдар төлөнүп берилди, тилкаттарды алганбыз. Жазып беришти. Ооба, жазып беришкен. Анан чыгат деп эле чыккан жок. Жогорку сотко да бердик апелляционныйга. Аяктан да чыгат деп атып, аяктан да чыккан жок.
акырында ушу 6,5 жыл алып анан кете берди. Азыр 6,5 жылга кесилип атат. Ооба. Мен болсо өзүм экинчи группа инвалидмин. Анан Садыр Жапаровго чейин кат жазгам, негизичи. Акыйкаттыкты сурап, анан эч кандай катка мындай жооп беребиз деген боюнча жооп берилген жок. Же кат жетпей калдыбы билбейм. Балаңыз канча жашта? 24-кө чыгат. 22 жашында отурду. Ошо 2 жылдан бери соттук процесс. 2 жыл процесс болду. Тиги доогер тарап болду деп кечирип жазып берип баарына эчтекенде азыр сотко да келишпеди. Эч кандай дооматтар жок. Алар айтышты. Болгонун жазып беришти. Мурун райондук сот болгондо баласы, кичинекей баласын көтөрүп алып, ошол пострадавшийлер келип кетишкен. 2 бала келди. Алардагы эч кандай дообуз жок деп ошо сотко да айтты. Лично Нурланов Даниэль биз каршылык кыла албайбыз, көрсөтө албайбыз. Болгон тил катыбызды жазып бердик деп берди. Тил кат жазып беришкен. Азыр сиз болсо түшүнбөй атасыз, эмне болуп атат? Түшүнгөн жокмун. Рахмат, экинчи тараптı алдык, адвокатты жана ошол күнөөлөнүп жаткан Нурлан Даниэлдин дагы апасынын ой маегин уктук, ой пикирин. Азыр болсо соттук процесс башталат. Чечим кандай болот? Соттун аягында сиздерге дагы кайра чагылдырып айтып беребиз. Екінші бөлімінде пунктты бөлімінде жазып берілген сөз қорытындысына көре екінші бересін екінші бөлімінде пунктының 5 тарапына жазылған қырғызстан қорытындысына екінші бөлімінде пунктының 5 тарапына жазылған Қырғызстан қылмыстық кодексінің 77 беренесі негізінде белгіленген жазаларды жарым жақтағы қосуымен Нурланов Даниэль Нурлановичке 6 жыл етілген жазатылған. Қырғызстан қылмыстық кодексінің 78 беренесі Нурланов ішкі шарт Генераль сотының 2020 жылдың 18 мартында үкім бойынша өтеуге арналған жазасын жарым жақтағы қосуымен біртола 6 жыл тағайындалған жазатылған. Ішкі шарт сотында істер жаңа жоқтау жөнінде істер сот коллегиясы 2022 жылдың 22 сентябрь үкімімен Şehir şartında Afya'da sotun 2022 yılının 11. ayında Nurlan Daniyel Nurlan Turan hükümet kurs kapıları. Daha жоғарыда сот тарапынан мақұл сотының Нурлан Кыргызстан жақтан жоқтау жұмыстар мақұл Қазақстан тарапынан бірінші жана апелляциялық станция соттарының үкімдерін өзгертіп, Нурлановқа Кыргызстан Кодексінің 82 беренесінің негізінде қалған салықтар жөнінде қолданып беруді сұрайды. Жүйелерін де сотқа қайтарылған. Соттук коллегия бул жерде Нурлановду баягы кылмыш кылбады деп айтуудан мен мындай алысмын. Бул жерде деген 82 статья боюнча гана сөз болуп атат да. Нурланов болсо, эгерде ушул статьяны колдонсо, Нурланов болсо азыр сыртта жүрмөк. Себеби эмнеде? Биринчиден жабырлануучулар Алпарова Толгонай Муратовна сот 18 февраль 2022 жылы өзүнүн бул Нурлановго карата оюн айтып атат. Мен деген эч кандай моралдык, материалдык чыгымым жок. Барын төлөп берди, мына апасы төлөп берди деп айтып атат ошо сот отурумда. Жана ошондой Жумабаев Ислам Үмүтбекович дагы айтып атат. Мен Нурлановго эч кандай арызым жок. Мен деген кечирдим. Апасы чыгымдарыбызды төлөп, машинабыз кайтарылып берилди деп атат. Эми соттордун туура эмес кылган жагын бул болуп атат да. 82 статьяны колдонуш керек эле. 82 статьяны колдонуп, азыр Нурлановду эми мен баягы мындай биз дагы сарсана болобуз да. Пробация деп жазгам. Негизичи пробацияны
колдонуу. Бири-бири менен келишип аткандан кийин бул иш деген 27 статьянын 13 пункту менен бул иш кыскартылыш керек болчу. Ошону райондук соттагы, Бишкек шаардык соту дагы эч баягы көңүл бөлбөй 82 статьяны адвокаттар айтса да колдонбой калган да. Эми мисалы үчүн мен ушул жерге бир мисал келтирип айткым келип атат. Мына могу жерде Эсенканов, Атакулов, Жомартовтар мындай соттук практикада мындай болуп атат да. Соттор кааласа 82 статьяны колдонуп атышат. Бул жерде массовый беспорядкиге колдонбойт. Бул жерде Мыктыбек Али Адилет дегенге массалык башаламандык статьясына мына 82 статьяны колдонуп туруп пробацияга чыгарат. Ал деле менин клиентим. Мейли бул акталыш керек эле, бирок пробацияны колдонуп атат да. Эми мындай менде мисалдар көп. Эми туура эмес кылып атат. Урматтуу соттор, эми сиздер ушул коллегияга мен мындай ишеничимди артып, ушул ким Нурланов Даниэлге 82 статьяны колдонуп, эми жок дегенде пробацияны колдонуп бергиле деп суранат элем да. Баягы өтүлбөгөн суроктор өтүлүп бүттү, урматтуу соттук коллегия. Анан ошону иш боюнча мына протоколго дагы чагылдырылган эмес да. Кечиргени тууралуу мен ал видео запистин баарын көрүп рахматымды айтып кеттим. Жердеги помощниктер мага баарын көрсөттү. Ошону мен азыр суранат элем 82 статьяны колдонуп эле баланы пробация колдоносуздарбы сыртка чыгарып берүүнү суранам. Ошол меники. Бул Нурлан мурда дагы пробациялык көзөмөлдө жүрдү. Ооба. Анан эми ушундай шарттарда колдонуп атат да. Шарт ушул пробация колдонгон болсо деле дагы деле колдонуп атат. Анан еще ушунча жылдан бери ал эмесин сурогун деле отуруп бүттү да. Нурланов Даниил боюнча соттук процесс болууда. Жактоочу тарап болсо кылмыш жаза кодексинин 82-беренеси пробацияны колдонуу менен эркиндикке чыгарууну сурап жатат. Ал эми прокуратурага бул мыйзам жол бербейт. Ошол себептен биринчи жана экинчи инстанция аны камакта калтырган деген өзүнүн жүйөлөрүн келтирди. Азыр болсо соттор кеңешме бөлмөсүнө өттү. Кандай чечим чыгарат алдыда белгилүү болот. Нурланов Даниил Бишкек шаарынын Тербелин сотунун 22 майында Бишкек шаар сотунун жазык иштеринин жоктугу жөнүндө иштеген сот коллегиясынын 22 27 сентябрында өкүмдү өзгөртүүсүн Нурланов Даниил 21 жылдын 4 майынан 22 жылдын 27 сентябрына чейин камакта кармоонун эркин ажыраттын 2 күнүнө барган деп эсептелинсин. Сот катталган калган бөлүктөр өзгөртүүсүз калктырылсын. Кассациялык натандасыз калктырылсын. Токтомдордун может петрова болсо ушуну сот алышын түшүнүктүү. Жок, түшүнбөдүм. Кассациялык түшүнүп алдыңыз? Жакшы окуй алам. Жанагы камактуу бир күнү жана азыр боюнча бир күн 2 күнгө. Ошо. Бир жылдан ашык болду. Жанагы 4 майдан 21 жылдын 22 жылдын 27 сентябрына чейин почти 1,5 ай бир күн 2 күн барабар деп эсептелесин. Пробация болот, мыйзам жол бербейт да буга. Пробациянын ичинен кылмыш жасап атпайбы? Жамиле Зилем ака, соттук процесс болду. Аябай тез ылдамдыкта соттук процессти көргүзөк керек. Бирок аябай тез болду. Анан чечимине кандай дейсиз? Мисалы, бул мыйзамсыз бул соттук практикада мындай да, мурунку пробациясы болсо деле азыркы дагы деле пробация колдонсо болмок. Мына ошол жерден туура эмес кылып атышат. Эми жогорку соттун эле мен жана фамилияларын атап кеткен соттор эч кандай пробациялык доклады эч нерсеси жок эле ошону колдонуп жатышат. Эми массалык башаламандык беренесине
башка бир иштер. Бөлөк иштерден эле колдонуп атат. Бирок ал беренеге колдонулбайт. 278 беренеге колдонулбайт, бирок колдонуп атышат. Бул жерде деле мисалы үчүн соттук эмеде практикада бул экинчи кылмыштын апробацияны колдонот. Андай учурлар көп менде. Эми даттан аласыздарбы же даттанууга да жатпайт? Даттанууга жатпайт деди. Бул эми акыркы чечим ошондо. Акыркы чечим. Ошо менен анан жана бир канча убактысын 2 күндө эсептесин деп атпайбы? Эми ал мыйзам менен бир жыл отурганын ба? Жок, СИЗОдо отурганын ошол бир күнү 2 күн деп эсептелинет ошо. Бир күн 2 күн эсептелинет, калган эч өзгөртүүсүз калтырды. Эми мындан кийинки аракеттер кандай? Же болду ушу менен? Эми биз жазабыз. Тиги эмеге помилованияга жазабыз. Ошол жакка. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей Нурлан Даниэлдин соттук процессин чалдырып бердик. Эми мындан аркы аракеттер судьянын чечимин чыгарды. Мурда СИЗОдо отурган убактысын бир күн 2 күндө эсептесин, бирок калган биринчи райондук, экинчи шаардык инстанциянын чыгарган чечимдери өзгөртүүсүз калтырсын деди. Ал эми жактоочу Жамил Эжиев болсо, мындан кийин болсо ошону дагы каттар жазып, колдон келген баардык аракетти кылабыз деди. Ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламаттаңыздар.